Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен өзүмдүн оюмду айтып кетейин. Чындап эле талаш тартыш жаралып атат. Мен өзүмдүн оюмду айтсам, азыркы система эле калганы жакшы болот эле. Бул менин оюм. Не дегенде элибиз да үйрөнүп калды эле. Биздин азыркы аралаш системаны коңшу мамлекеттер да көрүп, биз жолугушууларга барганда айтып атышты эле, силердин система өтө жакшы түзүлүптүр деп. Ушуну мен калтырганды каалайт элем. Эми мыйзам боюнча айтсам, бул жерде негизинен эки эле талаш болуп атат. Бир адам бир эле адамды шайлаш керек дегенчи. Бул туура эмес деп ойлойм. Не дегенде 3 мандаттуу округ болуп атат. Биздин регионду аймактык түзүлүшүбүздү эске алсак, азыр 150 миң шайлоочу жок дегенде 2 районду бириктирип атат да. Эми чоң райондун өкүлү сөзсүз келет, кичирээк райондун өкүлү дагы келиш керек да. Мындай айткандачы, жалпак тил менен айтканда. Ошон үчүн ар бир адам 3 мандаттуу дегенден кийин 3 адамга добуш бериш керек. Ошондо туура болот. Бул шайлоонун жумшак өтүшүнө дагы өбөлгө түзөт. Бир эле адам бирөөнө берет десе, кээ бир жерлерге биз көрүп атпайбызбы? Айылдарга киргизбей коет. Бул биздин өзүбүздүн кулунубуз бар биздин бул жерден. Сен келбе деп штабтарын да ачтырбай коюшу мүмкүн да. Мурунку шайлоодо деле ошол нерселер болгон. Ошон үчүн бир адам 3 адамга шайлаганда бул шайлоонун жумшак өтүшүнө өбөлгө түзөт. Экинчи талашыбыз бул шайлаган мисалы 3 адам шайланып келгенден кийин башка кызматкарга кетсе, кайра кийинки очередте турган адам келет деген бул туура эмес менин көз карашымда. Себеби дегенде бул баягы депутат деген бул элдин избранный деген нерседен алыстап кеткен болобуз да. Анан 3-чү турган адамдын дагы адамдык сапатына биринчиден, адамгерчилигине, анан ички дүйнөсүнө байланыштуу, эгер жаманыраак адам болгон болсо, алдыда турган 2 депутатты иштетпей дагы коюшу мүмкүн. Ар түрдүү кара пиарларды уюштурупчу. Ушулардын бирөөсү кетсе, мен келет элем деген ой менен. Ошон үчүн эгер кете турган болсо, мына шайлоо күрөөлөрү ошол кийин шайлоо боло турган жерлерге шайлоо өткөргөнгө ошону калтырып койсо болот. Менин оюм ушундай. Шайлоодон кийинки келе турган деген система бул туура эмес. Анан бир адам 3 мандаттуу болгондон 3 адамга бериш керек. Эгер ушул мыйзам өтүп калса, менин оюм ушундай. Ошондо бир аз жумшак болуп, жакшы шайлоону жыйынтыкташыбыз мүмкүн. Анан дагы баягы коллегаларыбыз айтып кетти. Округду түзгөндө өтө калыстык менен бардык нерселерди эске алып, АТРдин түзүлүшүн эске алып, айыл өкмөттөрдүн чектерин дегенде райондордун чектерин эске алуу менен түзүлсө деп ойлойм. Рахмат.